сонун шрифттерди кантип скачать этип установка кылып алса болоорун үйрөтөйүн. Ал үчүн биринчи сиздер Google'га киресиздер. Ал жерге рукописный болсо рукописный же башка өзүңүздөргө жаккан шрифттерди издеп көрөсүздөр. Мисалы үчүн азыр мен рукописный шрифт крылица деп жазамын. Мен скачать эткен сайттын ссылкасын описанияга калтырып коемун. Ошол жерден алсаңыздар болот. Мен азыр мына жерде ушул сайтка кирем. Киргенимде ушундай тексттери менен сүрөттөр чыгат. Өзүңүздөргө жаккан текстти тандайсыздар. Мына жерде мисалы үчүн ушундай жазуу мага жакты. Ушуну басабыз. Эгер сиздерде интернет бир аз төмөнүрөөк болсо, анда бир аз күтүп турасыздар. Скачать эте турган жери ачылгыч жакты. Мына бизде ачылды. Эми биз бул жерде скачать шрифт деген баскычын басабыз. Скачать дегенди басабыз. Ушундай түрдө zip форматта түшөт. Показать все кылып туруп, показать в папке кылабыз. Ошондо биздин скачать эткен шрифтибиз кайсы жерге түшкөнү көрсөтүлөт. Андан соң биз аны zip файлды, бул ушундай кысылган, кандай десем, кысылган папка катары келет. Сиздер аны папканын оозун ачышыңыздар керек да. Ошол жерде мышканын оң жагын басасыздар жана извлечить файл дегенди басасыздар. Анан ОК деген баскычын бассаңыздар, ушул жерге бул жака папканын уже мындай ремени чечилип ошол жерге түшөт. Эми бул жерде карасаңыздар 3 файл түшөт да. Сиздер ушул жерде ортосуну тандайсыздар. Ортосу дагы. Анан ушул жерде установить деген баскычын басасыздар. Эми караңыздар. Шрифтиңиздин аты эмне деп аталат? Magnolia деп турат. Эми биз аны Word'кө киребиз. Бир текст жазабыз. Анан бул жерден ошол текстти издеп табабыз. Мыга барабыз. Биздин шрифтибиз установка болду. Эми биз дагы бир шрифтти установка кылып көрөлү. Ушул шрифтти установить этип көрөлү. Басабыз. Ушул баракча ачылгандан соң биз кайра скачать баскычын басабыз. Биз башка шрифтти тандайбыз, ушул шрифтти тандайлы. Бул шрифт ачылбай жатат. Менде интернет бир аз начар, ошон үчүн. Ушул шрифт дагы аябай сонун экен. Буну деле установить этип койсок болот экен. Ссылка для скачивания дейт. Ушуну басабыз. Бул жака түшүп атат. Анан биз бул жерден показать все кылып туруп, азыр возобновить кылып койдум. Бул эми шрифтибиз скачать болуп аткан жерде скачать болбой калыптыр. Кайрадан башынан скачать болуп атат. Бир аз күтүп турабыз. Биздин шрифттерибиз скачать болуп бүттү. Показать в папке кылабыз жанакындай эле. Андан соң извлечить файл. Окей. Бул жерге түшөт. Кирип туруп ушул кичинекей А болуп жанында жазылып турат. Ошол файлды ачабыз, установить кылабыз. Болду. Шрифтти установка кылган
аябай жеңил. Түсүнү жашыл түскө өзгөртүп, лыга барабыз. Кандай аталышта болду эле? Вот, лаптеп. Ушундай шрифтти установка кылдык. Эми бул шрифтти установка кылабыз. Показать в папке. Мышканын оң жагын басып извлечить файл кылабыз. Окей баскычын басабыз. Биринчи жерге түшөт. Ачып туруп, бул жерден ушундай четинде А деген жазуусу бар файлды табышыңыздар керек. Анан установить деп чыгыш керек. Установить баскычын бастык. Эми биз Word'кө кирип, кандай аталышта эле? Miyama деген аталышта экен. Miyama деген шрифтти издейбиз. Бул жерге английскийди коюп туруп, мыны жазсаңыздар деле чыгат. Анан энтерди басып коесуздар. Мына биздин шрифттерибиз дагы орнотулду. Word'да деле, PowerPoint'та деле колдонсоңуздар болот. Сиздердин текстиңиз, материалдарыңыз аябай сонун көрүнөт. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Пайдалуу болгон болсо, кесиптештериңиздерге бөлүшүп, лайк, комментарий калтырыңыздар.